Кылычын алып эрттелей өкүмүн жүргүзө баштаган кыш мезгилине облусубуздун электр тармагы канчалык деңгээлде даяр деген суроо учурда коомчулукту тынчсыздандырып жатат. Анткени кыштын ызгаардуу аяз күндөрү келе элек болсо да электр жарыгын берүү айрым аймактарда көбүрөөк үзгүлтүккө учуроодо. Электр жарыгын үзгүлтүксүз берүү үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Бул суроолорго жооп издеп көрдүк. Негизи 5 райондук тармактар ишканасы жалпы 2020-2021 жылга кышка күз-кышты өтө толугу менен даяр. Бул боюнча жергиликтүү экологиялык техникалык инспекция, ошо энергетика тармагын тейлеген адистер дагы бир сырадан текшерип, ошол биздин кылган иштерди аныктап чыгып, даяр экендигин акттарын берилген. Бүгүнкү күндө толугу менен даярбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ноябрь айы өтө суук келгенине байланыштуу жалпы күч электр энергия келип атат. Учурда аба ырайынын кескин суук болуусу жарандардын электр жарыгына болгон суроо талабын жогорулатып жатабы? Эгер кыш мезгилине карата электр тармактар ишканасы тарабынан тиешелүү даярдыктар көрүлгөн болсо, бир эле облус борборундагы электр жарыгынын тынымсыз өчүрүлүүсүнө эмне себеп болууда? Сиздер көрүп турган мына ушул трансформаторда үстүбүздөгү жылдын 14, 18, 21 ноябрь күндөрү электр энергиясы өчүп калган. Бүгүн 25 ноябрь күнү мына ушул көрүнүш кайрадан эле кайталанып жатат. Шаарыбыздагы негизи эле ушул мекеме ишканаларга тиешелүү болгон трансформаторлорду өз убагында оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөндө шаар тургундарына электр энергиясынын өчүүсүнө окшогон көйгөйлөр жаралмак эмес. Бул көрүнүштөр облустун аймагындагы көрүнүктүү мекеме ишканаларга караштуу электр чордондорун ким качан оңдоп түзөөдөн өткөрөт? Ал үчүн буга чейин атайын каражаттар бөлүнгөнбү деген сыяктуу бир катар суроолорду жаратат. Калк арасында электр жарыгынын өчүп жаткандыгынан башка да көйгөйлөр бар экендигине күбө болдук. Мен бул рейске келген телеборбага келгенче өткөн айда мага эме барбай калды. Төлөм акы жок болуп калды. Анан мен айттым, логота келген экен деген ой менен мен бир ай күтүп жүрдүм. Бүгүн барып текшергенде электриктер барып калып сурасак 6000 эме пена кеп калыптыр деди. Мен айттым, өзүм пенсионер болсом, мен 4000-5000 пенсиясым, сен 6000 эме дейсиң, мен барып текшерип көрөйүнчү дедим. Мен каждый айга 400-500 сом төлөп жүрөм дедим, үзгүлтүксүз. Siz hazır narazı olup bizden kapı olacağız da ağız menен жазып толтуруп бериң мынаны. Если туура иштеген болсо, төлөйсүз. Туура эмес болгон болсо, беттен сол акт түзүп келеттир акт. Электр энергиясына болгон төлөмдөргө келсек, электр тогун пайдалануучуларга атайын ченемдүү өлчөмдөр аркылуу эсептелинет. Электр жарыгына кымбат баада акча төлөп калбоо үчүн белгиленген ченемден ашырбастан үнөмдөп колдонуу керек дешет. Өкмөттөн бизге ошо тарифтер берилген. Жалпы калк арасында кышкы мезгилге 1000 киловатт саатка чейин 77 тыйын, 1000 киловаттан ашканы 216 тыйынды түзөт. Жайкы мезгилде 700 киловаттка чейин 77 тыйын, 700 киловаттан ашканы 216 тыйындан эсептелинет. Ал эми мекеме ишканаларга 224 тыйын жалпы НДС кошулат аларга. Облус аймагындагы айрым жарандарда көп кабаттуу үйлөрдө электр тогу аркылуу жылытуудан башка альтернатива жок. Ал эле эмес, көмүр отундарынын баасы кымбаттап, жергиликтүү жашоочулар өз үйлөрүн электр энергиясы менен жылытууга аргасыз кылууда. Мындай шартта чыңалуу жаралса, электр энергияларына күч келип, ар түрдүү авариялык кыйроолорго алып келери талашсыз. Каныша Яшимова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.